Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто улуттук президенттин астындагы улуттук дин агенттигинин төрагасы Талантбек Ташыбеков байкебиз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кандайсыздар, арбаңыздар? Жакшы, сизди бүгүн биздин студияга көргөнүбүздөн кубанычтабыз. Айрыкча биздин коомубузда дин боюнча талкуулар кызуу жүрөт. Ошондуктан кээ бирки нерселерге мындай ачыктык берип койсок, коомго дагы жакшы болот. Анан негизинен башынан баштаганды жакшы көрөбүз. Сиздин бул кызматка келип калышыңыздан мурун сиз кайсыл жерде төрөлүп өсүп тарбия алгансыз? Рахмат. Бишкек шаарында ушул биздин 66 мектепте окудум, Востокпедте. 11-класстан кийин эл аралык университетке тапшырдым. Эл аралык мамиле деген кесипке жумушту баштадык. Жумушту бул мамлекеттик мүлк министрлиги болгон. 5 жыл мен юрист болуп иштедим. Ошол жерде жакшы тажрыйба госслужбада алдым, мамлекеттик кызматта. Андан кийин ошол мамлекеттик кызматтан кийин кеткенден кийин ошол динге кызыгып, чубак тамлага жолугуп, Алла таала насип кылып, чубак устазыбыздан илим алдык жана биздин атактуу, даңктуу алымдарыбыздан Молдо Сабыр дамла раматылык, Молдо Ишим дамладан илим алдык. Ошол кишилерден дин алгандан кийин, илим алгандан кийин чубак устазыбыз бизди Иорданияга жолдомо берди. Ал жакта атактуу устаз доктор Салах Абуль Хадж деген дүйнөдөгү эң Ханафи мазхабында тастыккан адис болуп эсептелет. Ошол алымга биздин устазыбыз чубактамла ошол устазга жөнөттү. Ошол устаздын колунда биз окудук. Ошол жерде атактуу алымдардын колдорунда окудук. Саид Фуда. Ал жерде шариат, фик окуп аткандан кийин ошол акыркы докторантурада усули дин деген өзүмдүн тахассусумду, направлениямды алмаштырдым. Акыйда жактында септинде биздин коомдо акыйда жактан муктаж болгон себебинен Матруди мазхабында адистикти PhDге тапшырып, азыркы учурда диссертациясын жазып атам. Ошол диссертациянын мындайча защитасын күтүп аткан убакыт болуп атат да. Сонун эми кыска өзүңүз жөнүндө маалымат берип кеттиңиз. Эми дин агенттиги боюнча суроо берсем, себеп дегенде көбү түшүнбөйт экен. Муфтият барда дин агенттигинин эмне кереги бар деген да суроолор бар да, мисалы үчүн. Дин агенттигинин милдеттерине эмне кирет? Эмне кызмат кылат негизи? Дин агенттиги бул мамлекеттик орган болот. Уполномоченный мындайча ыйгарым укук берген. Бизде Кыргызстанда дин саясатын жүргүзгөн мамлекеттик мекеме орган болуп эсептелет. Муфтияттан айырмасы биздин мамлекеттик светтик болгон себебинен биз светтик дегенде дин саясатка аралаша албайт жана саясат мындайча айтканда динге аралашпайт деген мындай бөлүнгөн принципте жашаган себебинен мусулмандарды башкара турган жалпы бул мындайча айтканда биздин муфтият болуп эсептелет. Бирок баардык диндердин саясатын, алардын мамилесин, ортосунда мамилесин жана ал жердеги мыйзамдуулукту караган мамлекет тараптагы бул мекеме бул улуттук дин агенттиги болуп эсептелет да. Мындайча айтканда, мамлекет менен дин өкүлдөрүнүн ортосундагы көпүрө жана диндер ортосундагы көпүрө сиздер экенсиздер. Ооба. Биздин мекемеге бир гана ислам дини караштуу эмес, биз баардык диндерди Кыргызстанда канча диний уюмдар катталган болсо, ошолордун баардыгын биз мыйзамдуулугун карайбыз да. Мисалы үчүн христиандардын, мусулмандардын, буддисттердин, ошондой баардык диндерин биз ошо биздин мамлекеттик мекеме орган ошону карайт да. Биздин көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү, тургундарыбыздын көпчүлүгү деле бул мусулмандар, дээрлик 90%. Ошондуктан мусулмандарга тиешелүү суроолорду бере берсем, өзүңүздүн деле адистигиңиз боюнча окуп келе жаткан бул ислам жаатында болот экен. Менде мындай кызыктуу суроо бар да, президентибизге тиешелүү суроо. Акыркы 5 жылда биз айт намаздарын дээрлик борбордук аянтта окубай калганбыз. Бирок мына быйыл Кудайга шүгүр, Аллах каалаган экен, президентибиз да уруксат берип, аянтта окуп калдык. Буга эмне түрткү болду? Биздин мамлекетибизде Мураталы Ажы Жумановдон баштап, муфтий Азирети муфтий раматылык ошол убакыттан баштап
айт намаздары борбордук аянтта окулуп келе жаткан. Анан кийин бир кандай себептер менен мамлекеттик коопсуздук каралып, эске алынып, ошо дин айт намазы окулбай калган. Бирок ушул азыркы учурда ушундай убакыт келип калды. Коомчулукта да ушундай талап келип калды. Коомдо азыр Кудайга шүгүр диний туруктуулук бар. Ошон үчүн биздин президентибиздин дайыма оюнда да болгон бул намазды, айт намазын окуганга ошо аянтта. Жана ушул учурда көп адамдардын талабынын негизинде биз билесиңер, биздин президентибиз дайыма элдердин талабын эске алып, жекече президентибиздин өзүнүн чечими болду. Мындай ой бар. Мисалы, президентибиз соц тармактарда мындай активдүү отурат эмеспи? Анан ошо соц тармактарда айт намазына бир 2-3 күн калганда жаштарыбыздын кайрылуусу, алардын колдоосу, анан комментарийлердеги ошол кайрылууларды колдогондугун көзгө илгени чынбы, чын эмеспи? Балким ошондо чындыр. Негизи биздин ажообуздун оюнда дайыма бул пикир болуп турган, жана жанындагы кишилердин кеңеш берип турушкан айт намаз тууралуу. Бирок президентибиз ушул чечимди колдоп, кубаттап чыгарды да. Эми bundan кийинки айт намаздар, мына Курбан айт келатат, аянтта окуйт деп айта алабызбы? Кудай буюрса, бизде азыр мамлекетибизде туруктуулук, дин жаатында да туруктуулук болуп атат. Ошонун себебинен биз айта алабыз. Айт намазын, Курбан айт намазын да аянтта окуйбуз, Кудай буюрса. Иншалла. Анан бул дин комитети негизинен мурунку замандарда өкмөттүн алдында болгон экен, бирок кийин бара президенттин алдындагы комитет болуп калыптыр да. Негизи президент менен сиз мындай жекеме-жеке байланышыңыз барбы, же кандайдыр бир ортомчо бар сиздердин ортоңуздарда? Албетте, дин мамилеси, дин саясаты өтө назик болгон себебинен президент муну өзү личный контролунда дайыма карап турат. Ошон үчүн дайыма түздөн-түз президент менен байланыштабыз. Эми эл алдында жүргөн, айрыкча президентибиздин тегерегинде билип билбей ар ким ар кандай ойго кетиши мүмкүн да. Анан негизинен эми сизден сурап кетким келет. Ошондуктан президентибиздин динге болгон мамилеси, мусулмандарга болгон мамилеси негизинен мындай көз карашы кандай? Биздин президентибиз өзү атасы Нуркожо аба ажы өзү ажы киши, мечиттин имамы болгон. Жана биз ушул жакын арада Садыр Нуркожоевичтин айылына барып келдик. Ошол жерде Садыр Нуркожоевичтин атасынын бир туугандары менен жолугуп, анан ошол жерден биз өз көзүбүз менен көрдүк. Президентибиздин үй бүлөсү аябай диндар, динди терең түшүнгөн адамдар. Бардыгы ажылыкка, умрага барып келгендер. Жана ошол жерде урматтуу президентибиз ажообуз мечиттерди курган. Бул ачыктан ачык бизге далил. Президентибиздин динге болгон көз карашы өтө жакшы экенин. Жана президент динди аябай жакшы түшүнөт, себептен атасы молдо болгон. Негизи дин тууралуу кандайдыр бир пикирлер, ойлор жана коомдо талкуулар жүргөндө сиз менен түздөн-түз кеңешеби? Ооба, президентибиз түздөн-түз кеңешет, сурайт. Биздин молдолорубуз кандай, молдолордун ортосунда мамиле кандай, жааматтар кандай, алардын айырмасы кандай. Президентибиз баарын билип турса дагы мындай текшерип биздин деңгээлибизди дайыма карап турат да. Биз ошону түшүнүп атабызбы? Ошол ортосунда кандай мамиле, ошол ортосундагы мамилени кандай күчөтүш керек, дин чөйрөдөгү алымдарыбыздардын ортосундагы, жааматтардын ортосундагы ошо жана президентибиз ошол динди түшүнгөн үчүн түздөн-түз бизге багыт да берет да. Моундай кылгыла, мисалы үчүн баштарын бириктир деп бизге түздөн-түз жекече тапшырмаларды берет. Аяр мамиле кыл деп туруп президентибиз жекече мындайча тапшырмаларды берет. Себеби ал дин чөйрөнү президентибиз аябай жакшы түшүнөт. Бизде өзүңүз айтып кеткендей, жамаат деп кеттиңиз. Биздин 90-жылдардан кийин көптөгөн алымдарыбыз ошол дерлик араб өлкөлөрү, бул жагы Пакистан, ар өлкөдө билим алып келгендер.
Анан эч кимге жашыруун эмес, ар ким өзүнүн кандайдыр бир ошол жактын методикасын колдонгусу келет бул жакта дагычы. Анан алардын ортосундагы чоң аалымдардын ортосундагы мамиле кандай экен? Бул эң биринчиден Кыргызстанга Алла Таала өтө чоң неамат берди. Мындайча айтканда, Алла Таала бизге эң жакшы, мындайча эң дастыккан, данышман аалымдарыбызды берди да. Булар Раматылык, Муфтий Абсатар деген, Молдо Сабыр Дамла, Чубак устаз, ушундай данышман жана көп азыр деле устаздар бар. Ошолордун баарын мындайча данышман болгон себебинен, динди терең түшүнгөн себебинен ушул бизде дин чөйрөсүндө ушундай жакшы маданият түзүлүп калган да. Мындайча айтканда, биздин баардык ошол чоң атактуу аалымдарыбыз ошол кишилердин колунда окуган, динди Ханафи мазхабын, Матурidi мазхабын терең түшүнүп, мындайча айтканда, мазхаб деген эмне экенин түшүнүп туруп, анан чет мамлекеттерге окуганы барышты да. Мындайча айтканда, Пакистанга бирөөлөр барды, бирөө Египетке барды, бирөө Туркияга барды, бирөө араб мамлекеттерде Чубактамлага окшоп барды окушту. Бирок ал жерде деле ар түрдүү мазхабтар бар да. Башка мазхабтарга кирип кеткен жок өзүбүздүн. Биз билет, биздин мазхабыбыз туура жана эң далилдери күчтүү мазхаб болгон себебинен ошол мазхабты терең окуп, жана ошол келгенде сиз айткандай методологиясын деле муну арабча манхадж деп коет. Манхажында эле гана талаштар болуп калды да. Методология ар бир өзүнүн методологиясын, мындай көңгө методологиясын жакшы деп эсептеди. Жана Кыргызстанга келгенде да данышман болгон себебинен биздин устаздарыбыз түшүндү, бул ар бир мамлекеттин өзүнчө бир үрфү, мындайча үрп адаты дейт, ошол жана ошонун негизинде түзүлгөн манхаждар болуп калды. Ошон үчүн биз ал кээ бирки манхаждар биздин Кыргызстандын үрф адатына туура келбегендерди таштаганга туура келди болду. Салттуу динибизге туура келген ошол манхажды, орто манхажды бардык аалымдарыбыз карманды жана ошого бардык атактуу аалымдарыбыз ошого үгүт болду. Ошон үчүн азыркы учурда бардык аалымдардын ортосунда ынтымак жана түшүнүк, биримдик бардыгы билет, ар бир жамааттын салымын билет жана алардын манхажын билет жана ар бир манхаждын өзүнүн баалуулугу бар экенин билет. Кудай Демек аалымдарыбыз баары бир ынтымакта жумуш аркалап баратат десек туура. Бизде Кудайга шүгүр ынтымакта жана Кудай буюрса ынтымакта болот. Себептен президент тараптан да, мамлекет тараптан да, дин агенттик тараптан да ошого колдоо болуп жатат жана Кудайга шүгүр биздин ушул салттуу диндеги Матурidi мазхабында, Ханафи мазхабында адистерибиз терең түшүнөт жана бизге мындайча чоочунтура эмес ойлорду эч ким сырттан алып келе албайт да. Анан эми аалымдардан тышкары сиздердин милдеттериңизге дагы кире турган маселе бул этникалык ортосундагы маселелерди бириктирүү да. Кыргызстанда абал кандай бүгүнкү күндө диндер ортосундагы биримдик, улуттар ортосунда биримдик? Сиз туура белгилеп кеттиңиз. Биздин улуттук агенттик макамы ошонун негизинде өстү. Себептен да этникалык мамиле да бизге кошулду. Бизге мындай кошумча ыйгарым укуктар кошулду. Ошонун себебинен биз ушул Кыргызстанда этностор аралык мамилени да биздин мындайча айтканда ыйгарым укугубуз болуп эсептелет. Ошону саясатын жүргүзүү да биздин мойнубузга жүктөлгөн. Биз мына жакын арада ошонун негизинде Адылбек Алешевичтин тапшырмасы негизинде ушул Ош шаарына барып жыйындарды өткөрүп келдик. Жалал Абад шаарына барып туруп жыйындарды өткөрүп келдик. Ошон үчүн азыркы учурда этностор аралык мамиле жана акыбал мындайча айтканда туруктуу болуп эсептелет. Эми устазыбыз Чубак Ажы Жалиловго кайтып келе десек болбойт. Себеби анын шакирти болуп эсептелгенден кийин ал киши тууралуу дагы биз мындай өтө жылуулук менен эстеп турабыз. Анан ошол 7 миллион кыргыз болсо, анын эс тутумуна мындай кирип калган адамдардын баары эле аны өзүнүн устазы деп эсептейт да. Ал киши кандай киши эле, кандай кылып мындай элестетесиз, эскересиз? Чубак Ажы Жалилов устазыбыз өтө мучтахид адам болчу да. Мындайча айтканда дайыма мээнетчил адам болчу да. Тын отурбачы, дайыма жайында китеп болчу жана дайыма китеп окучу да. Анан бир маселени окуганда бир китептен окуп айтпай, бир канча китептен окуп, ал маселенин түбүнө жетип туруп, анан өзүнүн шакирттерине сабактарда жана коомчулукка чыгарчу да. Себептен ар бир маселеди мындайча айтканда
терең мындай түшүнүп туруп, кандай ага кандай каршы далилдер бар, ал далилдерге кандай жооп бар, ошону баардык көп китептерден карап туруп, окуп туруп, анан ошондой сабагын берчи жана коомчулукка ушундай өзүнүн фатваларын жеткизчү да. Ошон үчүн бул өтө дастыккан адис болчу. Баардык фандардан, мындайча илимдеги, дин илиминдеги баардык направленияларда хадис болсунбу, фикх болсунбу, акыйда болсунбу, мындайча айтканда терең түшүнчү жана кайсыл китептерде алыш керек, кайсыл мусаннифтерден, кайсыл ошол аалымдардан булак катары алыш керек экенин анда дайыма маалымат болгон жана китептер аябай көп болгон. Жана ошону окуп туруп, көп маалыматты окуп туруп, анализ жүргүзчү да. Ошол анализдин негизинде туура мындай чечимди чыгарып, дүйнөдөгү баардык фатваларды да карап турчу, Азгардын, араб мамлекеттердин, Туркиядагы, Пакистандагы дастыккан муфтийлердин мындайча айтканда заманбап фатваларында дайыма карап, ошолорду анализ кылып туруп, жана биздин коомчулукка, биздин үрф адатыбызга канчалык деңгээлде туура келерин да карап туруп, жана ушундай жөнөкөй тил менен, себептен биздин карапайым элибизди билет, ошолорго жөнөкөй тил менен жеткизип бериштин жолу менен мындайча күлүп туруп түшүндүрүп койчу да. Ушундай адам болчу да. Устазыбыздын эми ар бир шакирттин өзүнүн устазынын таштап кеткен аманат мурастары болот. Сизге мындай айтып кеткен осуяттарынан ушуну карманып келген бүгүнкү күнгө чейин кандай осуяттар бар? Негизи мага мындайча бахс тапшырмасын берген да. Мындайча айтканда, реферат деп коет биздин тилде айтканда, илмий изилдөө кыскача, ошону бахс, арабча бахс деп коет да. Ошол бахс кылуунун да жолун кандай кылыш керек да, бизге чубак устазыбыз үйрөттү. Жана бул менин илмий изилдөөлөрүмдө өтө чоң пайда болду. Мындайча айтканда, эмнегедир ушул чубак ажы мени тандап, калгандарга бул китептен могул маселени карап кел деп тапшырма берчү. Могул маселени китептерден карап келчү. Бирок мага илмий моундай макала жаз деп, мындай бахс деп коет да, реферат жазып кел деп мага тапшырма берген. Жана ал рефератты өзү окуп жүргөндө, Меккеде окуп жүргөндө кандай методология менен, кандай манхаж менен окуганын, жазганын, изилдегенин ошону айтып берген да. Ошону биз ойлойбуз, бизге өтө, биздин илим алуубузда өтө чоң пайда болду. Жана ошо Иорданияга барганда да биздин устазыбыз доктор Салах Абулхадж да ошол методология менен да бахсты кылат экен, илмий изилдөөнү. Ошонун негизинде мен мындайча айтканда пайда алдым деп ойлойм, эсептейм. Эми өйдө да айткандай, коомубуздагы ар бир маселе жаралганда, бул диний маселе эле эмес, бөлөк маселелер жаралганда дагы чубак ажыны эстеп, анын эски ошол айтып кеткен насааттарын угуп калабыз да. Анан президентибиз деле сизди ошол чубак ажынын мураскору катары, кээ бирки жерден эми пенде болгондон кийин ар бир адам адашып, мындай чечим чыгарып алышы мүмкүн. Ошол жерлерде туура эмес болуп калса, сиз туура эмес деп айта аласызбы президентке? Кимдики туура эмес болсо? Президент эгерде туура эмесирээк чечим чыгарып алган болсо, эми чубак ажы өз учурунда туура эмести туура эмес деп актаак, караны кара деп келгенде ким болбосунчу. Анан эми илим ээси катары, ушундай устаздын шакирти катары президент эгерде туура эмесирээк ой жүгүртүп же туура эмесирээк чечим болуп калса, урматтуу президент, ушундай шариатка туура эмесирээк болуп калды деп айтканы мүмкүнчүлүк барбы дегеним. Биздин чубак ажы Жалилов бул молдо болгон, анан диний кызматкер болгон. Мен чубак ажыга караганда жана биздин муфтияттын кызматкерлериге караганда мен мамлекеттик кызматта отурам да, саясий кызматта отурам. Ошон үчүн бизге президентибизге бир маалыматты жеткизүүнүн өзүнүн мындайча методологиясы болот, мындайча өзүнүн ошол методология менен биз президентке маалыматты жеткизип турабыз. Мындайча айтканда, кээ бирки нерселерди ошол эгерде президент айтса, ошону биз ушул туура жол менен жеткизип бергенге мүмкүнчүлүк ар бир мамлекеттик кызматта иштеген адамда болот. Бирок анын айткан, мындайча айтканда, жеткизген маалыматы диний кызматкерликтен өзгөчө, башкача болот да. Ошол, анан бирок көбүнчө президентибиз баардык чечимдерди туура айтат, себеп дегенде президентибиз бир эле молдону укпайт да. Мисалы үчүн мени гана укпайт, мисалы үчүн. Көп молдолордон угуп,
анан ошону ой жүгүртүп туурасына мындайча айтканда кайсыл багыт туура экенин президентибизден маалымат бар да. Анан эми мыйзамдарга келе турган болсок, Ооба. эгерде кандайдыр бир сиздер тармакка тиешелүү мыйзамдар болгон болсо, жогорку кеңеш болобу же жогорку кеңештин комитетинен өтөт биринчи, ал жактан сиздерге чакыруу келип же сиздер менен кеңешкен учурлар болобу мыйзам тууралуу? Ооба, мына жакынкы учурда биз азыр вакф боюнча мыйзамды кабыл кылганга аракет кылып атабыз. Ошол мыйзам долбоорун биз жаздык. Бул да президентибиздин тапшырмасы болгон бизге, себеби 30 жылдан бери вакф мыйзамы Кыргызстанда жок. Ошонун себебинде бизде көп мындайча айтканда юридикалык коллизиялар болот да. Себептен да көп исламий фонддор келип өзүлөрүнүн мындайча айтканда вакфка мүлктөрдү бергиси келет, бирок вакф мыйзам болбогон себебинен алар өзүндө кандай деңгээлде токтотуп коюшат да. Ошону мисалы үчүн мечит эле куруп коет, кичине жардам берип коет, бирок мындай бир мүлктү же чоң эмедеги акчаны бергенге булар вакф мыйзамы жок экен жана ошол мүлккө берген себебинен токтоп ал мүлк бирдемке болуп кетиши мүмкүн экен деп корккон себебинен ал ошолорду мындайча кооптондурткан себебинен алар беришпейт да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр президентибиз ошол бизге өтө маанилүү тапшырманы берди. Биз ошол вакф мыйзамын башка мамлекеттердин тажрыйбасын карап, Туркия, Иордания, Малайзиянын мыйзамдарын карап, ошого каратып биз өзүбүздүн долбоорубузду даярдадык. Буга чейин биздин урматтуу жогорку кеңештин төрагасы Марлен Абдрахманович да өзүнүн долбоорун жазган болчу. Бирок кандайдыр бир ал учурда мындайча айтканда муфтият менен ортосунда, дин агенттик ортосунда түшүнбөстүк жана ошол жогорку кеңештин ортосунда түшүнбөстүк болгон себебинен, эксперттердин ортосунда түшүнбөстүк болгон себебинен ал мыйзам ишке аша албай калган да Марлен Абдрахмановичтен. Ошол эле мыйзамды биз алдык жана ага кичине кошумчаларды кылдык жана өзүбүз жеке Марлен Абдрахманович менен жолугушуп ошол мыйзамды карадык, талкууладык, аябай баарыбыз туура бир пикирге келдик жана ушул Марлен Абдрахманович ушул колдоо көрсөтүп ушул кыска убакытта ушул мыйзамды кабыл кылганга мүмкүнчүлүк бизде пайда болду да, чогуу дин агенттик менен жана жогорку кеңеш менен. Кудай буюрса ушул азыр биздин жогорку кеңеш каникулга кеткенге чейин бул мыйзам кабыл болот деп биз жакшы үмүттөбүз. Негизинен вакф деген терминди түшүндүрүп кетсек, көрүүчүлөрдүн көбү түшүнбөсү мүмкүн. Вакф деген бул токтоо кармоо деген нерсени билдирет. Бул мындайча айтканда Кудайдын мүлкү болуп эсептелет да. Исламда мисалы үчүн бир нерсени, мисалы үчүн бир адамдын мүлкү болот да, үйү болот. Ал болсо ошону Кудайдын мүлкүнө өткөрүп берет да. Ошол анан ошол динге гана иштетилет да. Кандай анын максаты дин болсо ошого гана иштетилет. Мечиттер, медреселер, үйлөр, мындай гостиницалар илгери биздин түштүктө дагы бул мурда тарыхыбызда өтө мындай өнүккөн болчу. Бизден Алымбек Датканын көптөгөн мүлктөрү болгон экен. Анан ошол Алымбек Даткага кол салаардын астында ал билген, ал көп мүлктөрүн вакфка берип койгон. Анан жанагы адамдар келгенден кийин мүлктөрүн алайын десе, вакфка өтүп кеткен болот да. Кудайдын мүлкү болуп калат. Кудайдан тартып алып көр. Уже ала албай калган да. Ошол. Бизде мыйзам киргизиш үчүн мисалы улутташтырбаш керек кийин замандар өткөндөн кийин ошол нерселер каралып атат да. Ооба да, ошол мыйзамда жазылган улутташтырылбаш керек, приватизатташтырылбаш керек, жеке менчикке өтүп кетпеш керек, сатылып кетпеш керек да. Ошонун негизги ошол принциптери бар. Ошол принциптерди биз мыйзамга жаздык. Президентибиздин вакф менен мындай кызыгып калганын себеби балким ошол Саудияда дагы вакфка кыргызстандыктар үчүн мейманкана курулганга байланыштуубу? Бул дагы байланыштуу. Себептен белгилүү болгондой, президентибиз Меккеде мындайча айтканда өз каражатынан, өзүнүн фондунан президенттик мейманкана курду. Мындайча бул кыргыздарда илгери болгон, бирок ал кандайдыр себеп менен бизде жок болуп кеткен да, кыргыздардын вакфычы.
Бирок Кудайга шүгүр, биздин урматтуу Садыр Норкожоевич ушундай бир мындайча мейманкананы куруп туруп, өзү анан вакыфка, мындайча айтканда Кудайдын мүлкүнө тапшырды жана өзүнүн осуятын берди. Осуятында ушул муфтият ошону көзөмөлдөп, биздин кыргыздардын пайдасына иштетсин дегенди осуятын берди да. Демек бул муфтият кызматкерлерине дагы өтө оор жүк. Себеп дегенде кээде баягы апендечилик болуп, кыргызчылык болуп, кызматтан пайдаланбай, мындай адилеттүүлүк менен пайдаланыш керек экен. Ооба, адилеттүүлүк менен жана бизге азыркы ажылыкта өтө чоң пайда берет. Ажылыктарда эгерде бизде эмелер мейманканалардан тартынчтык болуп калса, жетишпей калса, ошол президентибиз вакыфка берген мейманкананы колдонгонго бизде мүмкүнчүлүк бар. Акыркы учурларда умра ажыга барган кыргызстандыктар көбөйдү. Анан эми баарынын муктаждыгын камсыздандыруу кыйын болсо керек. Канча орунду болду, кимдер пайдалана алат? Эми кезек көп болуп кетиши мүмкүн да. Анан баары эле кирип ал жерде пайдалана алабы же кандайдыр бир өзүнүн мындай талаптары барбы? Ал жерде эми азыр бул мындайча айтканда жаңы курулуп бүттү жана анын болсо мындайча мыйзамдаштыруу жолу процесси болуп жатат. Муфтият барып туруп ошонусун карап, кантип ошол Сауд Аравиянын вакфына өткөн тартибин жана ошол осуяттарын жана мындайча айтканда кандай болорун ошону азыр ошол келишимдерди ошол менен алек болуп жатат. Качан ошол бүткөндөн кийин анан муфтият ал ушул ажылык умраны тейлеген себебинен алар чечет да, мындайча айтканда кантип иштетебиз. Эми вакфка берилгени себебинен бул бардык мусулмандар, Кыргызстан жарандары ошону колдонгонго акылуу да. Негизинен эми ажы тууралуу дагы кеп кылып кетпесек болбойт. Ажыга быйыл канча квота берилген? Кийинки жылдары негизинен квота эмнеге байланыштуу? Негизи Сауд Аравия дүйнөдө канча мамлекет болсо жана ошол мамлекеттердин мындайча айтканда канча населениясы, канча жараны бар, ошого карата квота бөлүп берет. Канча мусулман бар, ошого карап квота берилет. Мисалы үчүн Кыргызстан 7 миллион адам болсо, 6 миңден ашык квота берген. Мурда эми бизде Кыргызстанга дайыма Сауд Аравия мамлекети дайыма квотаны көп берип жүргөн жана азыр деле көп берет деп эсептейбиз. Себеби биз 7 миллион болгону менен бардыгы мусулман эмес биздин мамлекет. Ошого эске алып туруп 6 миңден ашык бизге квота берилген. Бул Кыргызстанга жетип атат, бирок андан да келечекте көбүрөөк квота алганга аракет кылабыз жана ошол квотаны Сауд Аравияда бергенге даяр да. Бүгүнкү күндө ажыга баруу сапарында канча каражат талап кылынып атат? Азыр $4,700 тегерегинде азыркы учурда. Бирок бул жанагы Сауд Аравиянда, Меккеде ошол вакыфтар бар болгон себебинен ушундай арзан баа башка мамлекеттерден караганда. Бирок ал вакыфтарда биздин ажылар барганда жана уюштурууда бир кандай көп кыйынчылыктар болуп жатат. Ошонун себебинен азыркы учурда биздин муфтият ушундай ой жүгүртүп атат, ошол жанагы Сауд Аравиянын вакыфтарынан чыгып кетиш үчүнчү. Себептен биздин ажылыктардын шарттарынын деңгээлин көтөрүш үчүн, жакшы мейманканаларда токтош үчүн жана очередти күтпөш үчүн, кечигип калбаш үчүн, визалары убагында чыгыш үчүн, анан ошол тараптан ушундай жакшы заманбап мамиле болуш үчүн жана ажылык ушундай жеңил болуш үчүн ошол вакыфтан аракети болуп жатат. Себептен да бул бир канча топ кыйынчылыктарды алып келип атат акыркы учурда. Ошон үчүн азыр ушундай чечимге барып жатат муфтият жана биз да ошону туура деп эсептейбиз. Келечекте бул $5,000–5,500 тегерегинде болот да, ажылык ошол вакыфтан чыккан себебинен да. Анан эми көбүбүз умра ажыга барган адамдар бул динди бекем кармаган, аракет кылган адамдар да. Анан көп кемчиликтерге көз жумуп коюшу мүмкүн ал жерде, бирок кээде баягы аша чаап кеткен кемчиликтер болуп кала турган болсо, анан эми муфтият деле жетишпей аткан болобу же мындай же ошол эле пендечилик кылып карабай койгон учурда кимге кайрылса болот, мисалы мусулмандар, ажылар?
Ажылар биринчиден ошол муфтиятка кайрылыш керек. Биринчи өзүнүн ажы башчысына кайрылыш керек. Ажы башчы чече албаса, анда штаб башчысына кайрылыш керек. Ошол жерде штаб башчысы болот. Жетекчи ушул баардык Кыргызстандын ошо ажын уюштурууну башкарат. Ошол ажылык убагында ошо штаб башчы кайрылып, штабка кайрылып, эгерде алар ошол көйгөйдү чече албаса, анда келип Кыргызстандын диний башкармалыгына, муфтиге, Азирети муфтиге кайрылыш керек да. Эгерде алар чечип бере албаса, анда дин агенттигине келип да кайрылса болот. Биз дагы өзүбүздүн колубуздан келишинче көмөгүбүздү көрсөтөбүз. Президент менен жеке мындай сүйлөшкөн адам катары. Ооба. Жакшы, биздин ажы умрачыларга жакшы маалымат болду деп эсептейм. Анан эми Чубак ажы тууралуу эстеп кеткенде, жакында эле президентибиз Кыргыз эл баатыры деген наамды ыйгарууну тапшырды. Ал тапшыруу аземи качан өтөт? Кандай процедуралардан өтөт? Ал эмнени түшүндүрөт? Бул демилгени мен ушул коомчулукка айткым келет. Бул биринчи демилге президент тараптан, жеке президентибиз тараптан болду да. Элдер менден сурап атышат, сиз демилге бердиңиз деп. Ушундай ой бар экен, бирок бул туура эмес. Биз болгону ушул азыркы учурдагы диний аалымдарыбыз болгон, ошолорго бир кандайдыр бир сыйлык берелик деген демилгени көтөргөндө, ошондо урматтуу ажыбоз Садыр Нуркожоевич ушундай Чубак ажыны эстеп кетип, себептен Чубак ажыны өтө жакшы көрчү президентибиз. Ошону эстеп кетип, мисалы үчүн Чубак ажы деп айтпады, биз көрдүңөр да ошол видеодо. Мисалы үчүн Чубак ажы, ошого Батыр деген наамды берсек болот деди да. Жана ошол мындайча айтканда президентибиз жекече өзүнүн демилгеси болду. Жана ошол демилгени биз болсо мындайча айтканда администрация президентке сыйлыктар берүүчү комиссияга киргиздик. Комиссияны аны кабыл кылды. Бул наам эмнени бериши мүмкүн деген да суроолор бар, мисалы үчүн. Бул биринчиден бизде коомчулукта бир гана мына башка иш адамдар эле коомчулук менен коомчулук түзүлбөйт да. Мисалы үчүн юристтер бар, медиктер бар, инженерлер бар, мугалимдер бар, туурабы? Рабочийлер бар. Ошондой эле бизде диний кызматкерлер бар. Алар деле агартуучулар. Алар да биздин коомубуздун өнүгүүсүнө, туруктуу болушуна өзүнүн салымдарын алып келип жатат. Тарбият, таалим жактан, тарбият жактан, мындайча руханий жактан, руханий азык жактан алар өзүнүн мындайча айтканда мээнеттерин көптөн бери кылып жатат. Ошолорду деле бул коомдун бир бөлүгү экенин, алар деле мамлекет аларды көзөмөлдөйт. Жана аларды убакыты келди, аларды дагы мындайча айтканда сыйлыгын берип, таанып, мындайча эмгек сиңиргендигин мындайча баалап, ошолорго ошол мындайча мамлекеттик сыйлык бере турган убакыт келгенин белгилейт. Жана президентибиз ошол дин чөйрөсүн жакшы түшүнүп, аларга мындайча алардыга да мындай саясий баа да берүү керек экенин да президент сезип турат да. Эми негизинен Чубак ажы тууралуу айтып кетсек, билим берүү тармагына эгемендүүлүктү алгандан бери эбегейсиз өтө чоң акчалар бөлүнүп келет экен. Бул грант болобу, кредиттердин дагы көпчүлүгү ошол жака кетет. Бирок бир киши 10 жыл Сауд Арабиясында окуп келип, ошол билим берүү тармагында ошончо жылдан бери ошончо адамдар кызмат кылган жумушту бир киши деле бир кандайдыр пайызын аткарып койду, жеке бир киши. Ошондой кишилер дагы Кыргызстанда барбы бүгүнкү күндө? Ошондой сиздин баамыңызда. Эми ал кишини жакшы билгенсиз да. Чыгып келе жаткан Кыргызстандын жаштары дагы өсүп келатат. Аларга дагы ошол Чубак ажы өз учурунда дем бергендей, дем берчү биздин жарандар барбы? Албетте бар. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда көп керкилер бар. Мындайча эл тааныгандар бар, жана эл тааныбагандар бар. Керкилер бар, жандай мухлис деп коет, ихластуу адамдар бар, атын чыкканга каалабайт. Мындайча эл тааныганды каалабай, ошо билгиспей мээнет кылгандар аябай көп да бизде. Жана атактуу аалымдарыбыз да бар, Кудайга шүгүр. Абдушукур Устаз, Максат Дамла, көп Садыбакас Дамла, көп аалымдарыбыз бар. Алар өзүнүн агартуу ишин кылып атат, мындайча таалим тарбиясын берип атышат.
Ошолор жана көп бизде мына медреселер бар, мечиттеги имамдар бар. Кээ биркилердин аттары чыкты, кээ биркилердин аттары чыкпай калды. Бирок баардыгы мындай биригип, мындайча мээнет кылып атышат, агартуу ишин кылып атышат. Ошонун себебинен биздин коомубуз да мындайча айтканда туруктуу болуп атат да. Себебинде көрүп атабыз да, Европаларда, өнүккөн мамлекеттерде бүт нерсеси бар. Мисалы үчүн байлыгы бар. Бүт жактан жетишкен, туура материалдык жактан бүт нерсеси жетишкен болсо да, руханий жетишпестик болгон себебинен мындайча алардын коомунда чоң кризистер болот. Кореянын, Түштүк Кореяны карайлык, суицидтер аябай көп. Японияны карайлык, туурабы? Бүт нерсеси бар. Бирок эмне руханий азык болбогон себебинен. Бирок азыркы учурда биздин молдолорубуз, биздин диний аалымдарыбыз ошол функцияны аткарып атышат да, мындайча руханий азыктарды жеткизип, Кудайды тааныштырып, жана туура багытта сабактарды берип, Кудайга шүгүр, ошо өзүнүн коомчулукка өтө чоң салымын салып атат да. Руханий деп калдыңыз. Руханий мындайча алганда подзарядка баарыбызга керек эмеспи? Анан ушул ынтымак ордодогу руханий даватты кимден угуп турушат, президентибиз кимдин насааттарын угуп турат деген дагы суроо кызык болуш керек. Мен бир канча жыл мурун белгилеп кеткендей, мамлекеттик кызматта иштедим. Ошол учурда мамлекеттик мүлк министрлигинде иштеп жүргөндө биз дайыма тапшырма менен администрация президентага, аппарат правительствого барып турчу элек. Жана ал жерде Ак үйдөгү чөйрөнү көрүп турчу элек да. Ал жерде ушундай чөйрө ушундай болчу, ушундай текеберлерди сезүүчү да, мындай кирсең жүрөктөрүң да сыгылып кетчү эле да. Себебинен да ушундай адам орунда иштегенде ушундай адамдарда мындай текеберчилик пайда болуп калчу да. Бирок азыркы учурда бул саясий канча жыл өттү да. Саясий ушул орунга урматтуу Садыр Нуркожоев бизди дайындагандан кийин биз ынтымак ордого кирдик, ошол жерге бардык. Ал жерде намазканасы бар экен. Ушундай адамдардын ортосунда ушундай мамиле, сыйлык, жөнөкөйлүк, баардыгы намаз окуйт экен. Управ делами президентадан, администрация президентадан, охранасынан баары намаз окуйт экен. Келип эле чогуу отурат, министр менен эксперт отуруп алып эле жөн эле столовойдон кирип, мындайча айтканда тамак ичеткен, чай ичеткен. Мурда андай көрүнүштөр мен Ак үйгө барганда, эски Ак үйгө барганда көрчү эмесмин да. Чөйрө өзгөрүптүр да бизде. Бул эмнени белгилейт? Бизде ошол жерде намазканасы бар экен, ынтымак ордонун ичинде. Ал жерде 5 убакыт намаз окулуп турат. Ал жерде муфтияттан чечилген аалымдар бар экен. Алар келип жума намазын өтүп берип, өзүнүн сабактарын берет экен, талимдерин өтөт экен. Таравих намазы окулат экен. Таравих намазынан кийин, орозодон кийин дуа кылынат экен. Анан кийин ошол ичинде иштеген администрация президенттиги иштеген кээ бирки кызматкерлер ифтар кылдыртат экен, тамак орозодочу. Мындайча айтканда өтө сонун чөйрө курулду. Бул Аллахтан берилген бизге өтө чоң неамат деп билебиз. Ошону биз карманыш керекпиз, шүгүр деп айтышыбыз. Эгерде шүгүр десек, Алла ал неаматты бизге көбөйтүп берет да. Бул ошол биздин мамлекетибиздин жана мамлекеттик кызматкерлердин саламаттыгы. Арак шарап ичилбей калыптыр. Биздин коомчулугубуздун мындайча аламаты да кандай деңгээлде экенин ошодон эле билсек болот да. Президент өзү 5 маал намаздабы? Президентибиз намаз окуганын мен билемин, орозо кармаганын билемин. Себептен да мен кирип чыкканда орозо учурунда киргем, намаз окуп аткан учурларында көргөм. Демек, президентибиз 5 убакыт намаз окуйт, президентибиз орозо кармайт, президентибиз динди жакшы түшүнөт да. Себептен атасы да молдо болгон, ушундайча диндар адамдар да үй бүлөсү. Коомчулукта эми баары эркектер көбү чогулуп, бир мындай чай үстүндө болобу, же бир мончодо болобу, же бир природага чыгабы, бар жок сүйлөшүүлөр келип турат, бир маселеге келип токтойт, ошо финиш болот. Ошол эң кызыктуу маселе бул жанагы көп аял алуу маселесин баары мындай кызыгуу менен талкуулайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы ал маселе көтөрүлгөн учур. Анан бул тууралуу сиздердин мекеме кандай мындай көз карашта, негизи кандай мындай жооп берет деген суроода. Биз мамлекеттик кызматкер болгон себебинен жана саясий отурган себебинен биз биздин негизги мыйзамдардын сакталуусун көзөмөлдөйбүз да. Негизги мыйзамыбыз бул биздин конституциябыз жана Кыргызстандын мыйзамдуулугу да. Ошон үчүн биз
мыйзамда кандай болсо ошону дайыма айтып жүрөбүз. Калган маселелер мындай аны биздин диний башкарма, муфтият ошолор чечмелеп берет, молдолор да. Алар эми чечмелеп фатваларын М, чыгарып, анан э, кийин бергенден кийин ошол чечимди көзөмөлдөш уже сиздердин милдетиңиз. алар өзүнүн мындайча айтып коомчулукка жеткизгенге алардын өз пикирлери, өзүлөрү бар. Бирок биз саясий жана мамлекеттик кызматкер болгон үчүн биз мамлекеттик өзүбүздүн позициябызды айтып турабыз да. Негизи президентибиз бул талкуудан кабардарбы? Албетте президентибиз коомчулукта кайсы көйгөй болуп атса ошонун баарынан көп мындайча мамлекеттик кызматкерлерден да кабары жакшы да. Менин оюмча ушул баягы өйдө да айткандай бар жок талкуу, бар жок сүйлөшүүлөр ушул маселе менен жыйынтыкталат. Анан биздин дагы бүгүнкү сиз менен болгон маегибиз аябай кызыктуу болду деп ойлойм. Сизди дагы келечекте күтөбүз биздин студияларда. Анан ишиңиздерге ийгилик. Ошол кыргызстандыктарга эми баягы телевидение болбосок дагы кайрылуу жасап кетсеңиз, анан биз жыйынтыктасак. Урматтуу Кыргызстан жарандары, урматтуу туугандар, силерге дүйнө ахирет бактылуулукту каалайм, ийгиликти каалайм. Дайыма Кудайым силерди колдоп жүрсүн. Кудайым бизди жамандык, кырсык, бале афаттардан сактасын. Бизге Кудай Таала өтө чоң нерселерди, чоң неаматтарды берди. Биринчиден мамлекеттүүлүгүбүздү берди өзүбүздүн, мамлекеттүүлүгүбүз бар. Башка канча биз коомдорду, элдерди билебиз, улуттарды билебиз. Биздин улутубуздан канча эсе көп болсо да өзүнүн мамлекеттүүлүгү жок жана алар ушундай эгемендүү жүрө албайт. Экинчиден бизде диний жактан да көп жактан мындайча диний мындайча айтканда эркиндик берилген себебинен бизде динде жашаш көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошон үчүн мына мамлекетте көп шарттарды түзүп берип атат. Мечиттерибиз бар, медреселерибиз бар. Урматтуу Садыр Норкожоевич азыр канча имамдарыбызга азыр демилге көтөрүп 15 миңдей айлык берилип атат. Азыр 4 миңден ашык имамыбыз бар. Ошолорго азыр айлык маяна берилип атат үзгүлтүксүз. Бул биздин мамлекеттен толук дин тараптуу колдоо болуп атат жана бизде диний эркиндик бар. Кааласаң намазыңды оку, кааласаң илим ал, кааласаң орозо тут, кааласаң зекетиңди бер. Мындайча айтканда мамлекет тараптан толук колдоо болот. Бул неамат башка мамлекеттерде андай жок да. Медреселер, мечиттерде сабактар, дарстар бар. Кудайга шүгүр, алымдарыбыз көп. Ошолордун баардыгы чоң биздин мамлекетибизге, биздин коомчулукка салымын берип атат. Коомчулук Кудайга шүгүр тынч болуп атат. Урматтуу Садыр Норкожоевичтин баш болуп баардыгын туура негизде башкарып атат. Ошон үчүн мына коомчулукта Кудайга шүгүр ушул туруктуулук жана келечекте өтө чоң ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Карасаңыз дүйнөдө азыр мисалы үчүн чоң кризистер болот, геополитический кризистер болуп атат, экономический рецессиялар болуп атат. Ошого карабастан биздин Кыргызстаныбыз 10%га өсүп атат да, экономический мындайча айтканда. Дүйнөдө спад болот, биз өсүп атабыз. Эгерде мисалы үчүн экономисттер айтат го, алтын золотые годы деп коет да, же жирные годы деп коет. Ошол учурларда эгерде биз болгонубузда, азыркы темп менен эгерде биз ушул экономикабыз өскөндө, биз где-то жылына бир 30%, 20% экономикабыз өсмөк да. Малайзия болмок. Азыр биз уже Сингапур, Малайзия болуп кетмекпиз да, бирок дүйнөдө рецессия болуп атат. Килейген экономикалар Япония, Америка, аларда канча ресурстар бар, акча чыгара алат алар. Ошолорго карабастан алар рецессия болуп атат. Бирок биздин мамлекетибиз 10%га өсүп аткан, бул деген биздин азыр урматтуу Садыр Норкожоевичтин өтө чоң мындайча айтканда салымы да, өзүнүн мындай жекече ар бир тармакты, мамлекеттеги тармакты контролдоп атканын, коррупция болбогонго жол бербеген белгиси жана ошол биздин коомчулукта ушу туруктуулук болуп аткан себебинен Кудай буюрса биз Кыргызстан чоң ийгиликке жетип атабыз деп ойлойм. Кудай буюрса жакшы ниет кылайлык, жакшы тилектерибизди кылайлык. Кудай буюрса өтө Кыргызстанды чоң келечек күтүп турат деп мен билем. Ошо чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ар бир айткан тилек дубаларыңызга биз дагы тилектешпиз. Анан жаңы чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.